Премьер-министр Улукбек Марипов Ас-Санабил эл аралык кайрымдуулук фонду тарабынан курулуп жаткан Жалал Абад шаарындагы Бахрейн социалдык комплексинин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Биздин өлкөдө жөн гана турак жайлар салынбастан ушул сыяктуу комплекстердин салынып жатканы кубандырат. Комплекс калктын социалдык аярлуу катмарына эсептелгенин өзүнчө белгилеп кетким келет. Курулуш аяктаган соң чындыгында муктаж болгон жарандар үйлүү болушат деп ишенем. Өкмөт өз тарабынан Жалал Абад шаарынын мэриясы аркылуу инфратүзүмдүк суроолорду чечүүгө бардык зарыл жардамдарын көрсөтөт, деди Улукбек Марипов. Аянты 1,5 гектар болгон анча чоң эмес шаарчада 6 көп кабаттуу үйдүн, медициналык жана маданий борборлордун курулушу пландалууда. Комплексте ошондой эле мектеп, тигүүчү цех, спорт зал, бала бакча жана башка социалдык объектилер болот. Курулуш жана жасалгалоо иштерине 1 жылга жакын убакыт каралууда. Белгилей кетчү нерсе, курулуш аяктагандан кийин социалдык объект толук бойдон Жалал Абад шаарынын мэриясынын балансына өтөт.